Мен Бишкекте бир окуя алып келип туруп, Дордойго алып бардым да, ручканы салып алып, сумкага салып алып, жаныма бир тууганды алып барып Дордойго барсам, эжелер айтат да: "Эй, бар тур, кетчи нары. Кереги жок бизге, кереги жок" деп ушундай. Анда 2-3 жерге барсак ушундай кагып коюптур да. Мен үчүн ал базардагы эжелердин манерасы ал нормалдуу эле нерсе да. Мен базарда иштейм да, мен түшүнөм да ал эженин психологиясын. А бул киши студентке аябай катуу тийиптир да. Чыгып алып ыйлайт да. Менен чоң бир байкем ыйлайт да. "Эй, Сүймөнкул, болбойт окшойт бул бизнес" депчи. Анан айтам да: "Эй, сен токто, бул болот, туруп тур" деп туруп стратегияны карасаң, ошол учурдагы койгон стратегияны. Буларды ушундай ойго алып келиш үчүн булардын кардарларына сүйлөтөбүз бул товарды деп туруп, подземкага келем. Бардыгына карызга таркатып берем. Анан ошолордон улам булардын прилавкасында менин товарым туруп калгандан кийин ойлонуп башташат дегилер. Бул товар каяктан келди депчи. Анан популярдуу окшойт деп. Бул каяктан келди десе, бул ушундай алып келет, бул ушундайбы, индийский ручка деп туруп, мен атым индийский ручка деп, "Эй бала, индийский ручка" деп чакырышат да базардачы. Мен ошондон кийин булардын кардарлары аркылуу киргеним үчүн бир учур келди, жана Макс Райтер деген ручка барбы? Ошол ручка пешенеме жок болуп калды да.